Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы адепсиздик кылмыш, кылмыштын акыры жаза деп аталат. Сабактын максаты: силер адепсиздик, кылмыштуулук боюнча түшүнүк аласыңар. Кылмыштуулуктун акыры жакшылыкка алып келбестигин билесиңер. Бири-бириңди уга билип, ар дайым адептүү болууга аракет кыласыңар. Бүгүн биздин коомдун алдында турган эң актуалдуу кыйынчылыктардын бири өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук болуп саналат. Сабагымды төмөнкү ыр менен баштагым келди. Адептүү бол, салам айтып дайыма. Улуу кичүү, кары жашы баарына, эстүү экен кимдин уулу кызы деп, ээ болосуң өзүң дагы алкышка. Өз кезегинде белгилей кетчү нерсе жалпы эле жашы жете элек учур. Башкача айтканда, өспүрүм курак инсандын татаал өсүү мезгили. Ушул учурда көпчүлүк балдар кыздарыбыз туура эмес жолдорго барып, улуулардын айткан сөздөрүн укпай, көптөгөн адепсиз кыймыл-аракеттерди жасап жатышат. Бул учур өтө тез өткөнүнө карабастан, ар бир инсан андан аркы тагдырын чечет. Себеби өспүрүм куракта мүнөздүн эң оор негизги өзгөрүүлөрү жүрүп, айланадагылардын, коомдун таасири астында инсан катары калыптанат. Бүгүнкү күндө мына ушундай өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту баарыбыз үн алгы, сын алгыдан көрүп, угуп, массалык маалымат каражаттарынан жана социалдык тармактардан окуп, жада калса өзүбүз да күбө болуп жатабыз. Кылмыштуулук деген эмне? Кылмыштуулук деген бул бирөөгө зыян келтирүү, коомго туура эмес мамиледе болуу. Кандай сапаттар кирет? Кылмыш, рекетчилик, баңгилик, араккечтик, бейбаштык, мушташуу жана башкалар кирет. Кылмыш кылган бала жазасыз калбайт. Ал баланын ата-энеси, урук туугандары элге уят болот. Ал эми бала мектепте окуучулардын арасында уят болот. Эң жаман жери балдар жана өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмдөрүнө каттоого алынып, айып төлөйт. Кылмыштуулуктун чыгуу себептери: бекерчилик, бейбаштык, кароосуз калган балдар, чыр-чатактуу үй бүлө, убакытты туура эмес пайдалануу, максатсыз көчөдө жүрүү. Рекетчилик деген сөз англис тилинен которгондо зордук, зомбулук дегенди билдирет. Кыргыз эли байыртадан эле балдарды тарбиялоодо учкул сөздөрдү, макал лакаптарды, кылымдар карыткан акылдарды айтып келишкен. Азыр көңүлүңөрдү учкул сөздөргө бурсам. Өсөрүбүз да, өчөрүбүз да тарбиядан. Балдарга мээримибиз, бактылуу келечегибиз. Майда кемчиликти жазаласаң, чоң кылмышты алдын аласың. Кыргыз элинин улуу жетекчиси, мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Раззаков айткандай, коом деген сен жана мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү өзүбүзгө ураан кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак гана кылмыштуулукту, рекетчиликти, адепсиздикти жеңебиз деген ойдомун. Ар бирибиз кылмыштуулуктун акыры жаза менен бүтөөрүн унутпайлы. Адептүү болуп, башка балдарга үлгү болууга умтулалы. Адептүү бала эч убакта кылмышка барбайт. Сабагымдын акырында төмөнкү улуу инсандардын учкул сөздөрү менен аяктагым келет. Адамзат эңкейип аккан дарыя. Аны артка агыза албайсың. Антуан Ривароль. Жеке кызыкчылык коомдун кызыкчылыгынан кийин туруш керек. Кенже Плений. Эркиндик менен ден соолук окшош. Алардан ажыраганда гана аттиң дейсиң. Андре Бек. Ушуну менен тарбиялык сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңарга рахмат.